Достор, сіздер менен ушундай сальто атканды бүгүн үйрөнөбүз. Атлетте сальто жок бүгүн. Мүмкүн болсо атлетти артка аттанды үйрөтөбүз. Бир машыгуунун өзүндө бизге аракет кылып атат. Кайтпаган жигиттер керек. Себеби бизде шарт бар, матрастар бар. Видео тартканда өз сөз ташташ керек да. Болосо тартпаш керек. Адамдын секиргенде ою бузулбаш керек. Себеп үйрөнүп сальтону. Ошондой эле ар бир адамдын өзүндө сальто болгон кызыгуу болуш керек. Эгер Аягына чейин, кыргызча айтканда ийне жибине чейин мазмундап түшүндүрүп, кандай кылсак туура болот. Баштадыкпы? Ассаламу алейкум, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Сиздер менен кайрадан Кубаныч Райымкулов. Барыңыздарга кутман таң, же болбосо кутман кеч. Бул видеону эртең менен кеч көргөн биздин туугандар, достор, спортчулар. Сиздердин суранычыңыздар боюнча бүгүн биз артка атуу болду, койбой артка атуу боюнча сальтонун бир түрүн үйрөтөбүз. Задний сальто деп коет. Бүгүн бизде мен жалгыз эмесмин. Жаш кезинен бери сальтонун көптөгөн түрлөрүн жасаган биздин тренерибиз, биздин агабыз Нурмухаммед акабызды бул жака чакырабыз. Ассаламу алейкум. Хуш келипсиз. Нурмухаммед ака бүгүн бизге задний сальто атканды үйрөтөт. Башынан аягына чейин, кыргызча айтканда ийне жибине чейин мазмундап түшүндүрүп, кандай кылсак туура болот, кандай кылбасак туура болбой калат, травмаларды, бардык нерсесин бизге түшүндүрүп кетет. Кандай болсо видеону толуктуробуз. Бүгүнкү видео кызык болот. Баштадыкпы? Баштадык. Достор, эгерде сиздер күнүмдүк машыгуу видеолорун кааласаңыздар, анда менин Instagram жана TikTok баракчаларыман көрө аласыздар. Биздин баракчада сиздер үчүн спорт боюнча кызыктуу видеолор жайгашкан. Ссылка описанияда. Ассаламу алейкум спорт сүйүүчүлөр. Азыр биз задний сальто, аркага сальто таштаганды үйрөнөбүз, колду койбой. Негизи үйрөнүштөн алдын эң биринчиден адамдын өзүндө кызыгуу болуш керек. Кызыгуу канчалык бекем күчтүү болгон болсо, адам ошончолук бат тез үйрөнүп кетет сальтону. Ошондой эле ар бир адамдын өзүндө сальто болгон кызыгуу болуш керек. Эгерде кызыкпай туруп эле, жөн эле мындай мен сальто таштайм деп эле келип эле сальто таштай берет болсо, анда алдыга жылуу анча болбойт. Себеби адам кайсы нерсеге кызыкса, ошол нерсени бат тез үйрөнүп кетет. Анан биздин катталуучулардын көбү сурай берет да, сальто, задний сальтону канча убакытта үйрөнсөк болот? Бир жумадабы, же бир айдабы, же бир күндөбү деп. Негизи канча убакытта үйрөнүп алса болот сальтону? Эми сальтону ар бир адамдын бул өзүнө карайт. Мисалы, бир адамдын кызыгуусу көбүрөөк, бир адамда азыраак. Мисалы, тез үйрөнөм деген адам, мисалы тренер менен кошо тренировка кылгандан кийин өзүнчө дагы барып кайталайт, кайталайт, кандай кылат, кандай кылат. Ал эми бир адам бар, тренердин учурунда ошону чогуу менен кайталайт, үйгө баргандан кийин башка иштер менен алек болуп жүрө берет. Ошондо адамдын өзүнүн кызыгуусуна карап, аракетине карап, өзүнүн. Буну үйрөнөм десе бир күндө, бир саатта үйрөнүп койсо боло берет. Азыр эми Кудайга шүгүр, мен анчалык деле чоң эмесмин, 27, мисалы кичинекей кезибизде мына мат мындай нерселерди билбейт элек, чөп, суу, мына ушундай нерселерди кылып үйрөнөт элек. Эми азыр бул жакта толтура сонун мочалкадай болуп калган маттар бар, коркпой сальто таштап үйрөнө берсе боло берет. Тез эле үйрөнгөндөр бар мунча. Анан эми баштаардан алды сөзсүз денени кызытыш шарт. Сөзсүз түрдө денени кызытыш шарт. Мен өзүм деле мурун кызытпай деле таштап кое берем да боло берет деген учурлар менде деле болгон, бирок кокустатып алган учурлар болот. Эми ошондон кийин түшүндүм, сөзсүз денени кызытыш керек экен. Себеби дене биз өзүбүз даяр болгонубуз менен биздин денебиз ал нерсеге даяр болбой калат экен. Эң туура айтат достор. Ошон үчүн сөзсүз түрдө разминка кылыш керек. Разминканын түрлөрү көп, каалаган разминка кыла берсе боло берет. Основной колго, белге колго, мисалы сальто таштаганда бизге белге керек, главный. Анда ийилгенибизге белге сөз разминка кылышыбыз керек болот. Колду мына жактарга, далга, мына жерлерде колду нары бери мындай болот ма? Ушул жерлерге сөз разминка керек болот. Основной ушулар. Андан кийин бутка мына манжаларыбызга, себеби манжаларыбыз мындай түшүп калат, кээде бут мындай, бияка мындай болуп түшүп калат. Ошондой учурларда буларга дагы мындай, колго деле ошондой. Кол аркы пальчиктерге, манжаларга кээде мындай таян түшүп калат. Ошондой учурларда буларда дагы разминка жок болгон болсо, кокустап калышы мүмкүн кол деле. Ошон үчүн мындайча айтканда бардык эле жерде бир кызытып, разминка кылып алган жакшы. Ийне жибине чейин шашпай баштай бериш керек. Анда Нурмухаммед ака, мен разминканы баштай берсек, көрсөтүп бересиз өзүңүз, бул жакта видеодо катталуучуларыбызга, YouTube'да көрүүчүлөргө. Разминка мынтип эле баштай бересиз, колдордон эле. Damn, I forgot all about it.
техника бүттү, эми денелер кызып, жакшы болуп калды. Эми бизге азыр үйрөнүш үчүн бир жумшагыраак бир мат керек. Мат Bizde matras dayar. Dayar экен ал жерде. Бул жерде ким эле үйрөнбөй койсун, үйрөнөт да барды. Так, бизде мат даяр. Эми бизге буга бир адам керек. Жаңы үйрөнөм. Үйрөнө албаган ба? Барбы? Адам бар. Ким үйрөнөт? Адилет, сен билбейсиң сальто. Жаңы үйрөнөм. Кош келипсиң да. Өмүрү салт таштаган. Адилетте сальто жок бүгүн. Мүмкүн болсо Адилетти артка аттанды үйрөтөбүз. Бүгүн Адилет Нурмухамед агай экөө сальтону үйрөнүшөт. Мен дагы чогуу үйрөнөм. Негизи бунда деле баягы барбарсаба күрөшкө барган эле жыгылышты үйрөтмөй, бунда деле жыгылышты билиш керек. Башынан ашканда кокустук болуп нитро түшүп калышы мүмкүн адам. Ошол учурларда мына колун таянып же мындай түшүп калганчылык ошондо болушунча мындай түшкөнгө аракет кылыш керек. Кол мындай жерге жыгылгандан баштайбыз, э? Жыгылгандан. Эми азыр жөн эле мындай аркага жыгылганды үйрөнөбүз. Оппа. Ушак эле болот экен. Ушак эле экен. Ушундай болгон. Ушундай. Ушуну бир 5-6 жолу ушундай кылып кайталаш керек болот, мындай кылып. Нары жакка өтүп кетти. Баттабызбы? Оппа. Түз кылып. Эми ушуну кайталай беребиз, 5 жолу кайталай беребиз. Достор, эгерде сиздерде матрас жок болсо, үйүңүздөн апаңыздардын төшөгүн алып жерге салып жасай берсеңиздер болот. Бул антип эле үйрөнбөй койсун. Эми кийинкиси мына бутту бүккөнгө аракет кылабыз. Бүгүп мындай. Группировка экен экинчиси. Оппа. Ушундай чөз. Аркага ачканда болушунча мындай бутту мындай кармаганга аракет кылабыз. Өдөгө чыгып айланганыбызда бизге тез айланганга ушул жардам берет. Бутубузду кармаган. Кийин үйрөнгөндөн кийин калсак бутубузду бияка ачып коюп, чукуга кылып таштай беребиз. Болушунча мындай. Ушундай кылып үйрөнүш керек болот. Мындагы бир-эки кайталайбыз дагы. Оппа. Сонун. Бул уже экинчи этап болду, экинчи көнүгүү. Экинчи этап болду. Андан кийин аркага секунд мындай тоголонуп өтө беребиз. Ушинтип эле азыркыдай эле. Тоголонуп өтө беребиз. Оппа. Түз аркага кете беребиз. Мындай кылабыз дагы мына. Ушинтип тоголоно беребиз. Андан кийин 3-4 болуп кетти. Эми кийинкиси бул жака дагы бир мат болсо улап алсак жакшы болот. Мына карасын. Мына кара матты каранап берсең, балдар алып келе берсе. Агай матрас келинче дагы бир суроо пайда болуп калды. Каттаучулардын көбү айтат да. Артка атканда кандай суроо эле? Кандай суроо келди эле азыр? Болду. Эстедим достор, артка атканда прыжок маанилүү деген да суроолор болуп калат да катталуучулардын арасында. Эми прыжок, эгерде прыжок жакшы болгон болсо, ошончолук жанагы сальто красивый мындай жактан кооз болот десеңиз. Мыкты деңгээлде чыгат. Кооз болуп, анда канчалык бийикке чыгып айна. Эгерде прыжок жакшы болгон болсо, жанагы абада мынтип денелер мынтип жайып түшкөндөр бар, мисалы бир бүтүн мындай ошолордун баары прыжок ошого жардам берет. Эми мындай абада өзүң башкарып мындай денеңди жайып бир нерсе көргөзө аласың, сулуураак болот. Эгерде прыжок анча жок болгон болсо, местиңен түшүлө уже сен бут жайгыча уже жерге түшүп каласың. Ага прыжок жок, эре жок болуп калат. Маанилүү жагы дагы бар экен, анан жаңы үйрөнгөнгө боло берет экен. Жаңы үйрөнгөндө эми болушунча тез айланганга аракет кыла беребиз, бирок прыжок маанилүү бунда дагы. Сөзсүз прыжок керек. Прыжок маанилүү экен. Сөзсүз прыжок жакшы болсо, сальто жакшы болот. Эми кийинкиси мен 4-этап болуп калды. 4-этап. Азыр мынанын үстүнө чыгып туруп атабыз, анан кийин бул азыр бизге прыжок кошуп берет экен, кичине ошондой жакшы мат. Жөн эле мен азыр мындай эле кылып көрөм. Оппа, жөнөкөй эле сальто болот. Азыр буну колунан мындай белинен кармап туруп кармайсыз, жалгызбы? Азыр биринчи экөөбүз эки чекесинен кармап көрөбүз. Бул жактан тарта берсең сен. Андан кийин ушул жерден техниканы андан кийин бул жерде аркага айланганна, мисалы аркага айланганда мынтип адам секиргенде аркага сөзсүз айланат. Адамдын секиргенде ою бузулбаш керек. Себеби жаңы үйрөнүп аткан адам көбүн ошол жерден аркага секирип айланганда вай өл колумду же бир жеримди ойлонот. Ошол жерден өзүн жоготот да анан жыгылат. Себеби аркага мынтип үй менен айланганан уже абада сөзсүз айланат. Эң туура айткандар. Ошон үчүн ойлонбой, коркпой, жакшы таштаганга аракет кылабыз.
мындай кармап алганга аракет кылабыз. Шындам. Колду иштетиш керек, Ооба, колду мына кол бизге баягы мак деп коет мына. Ушул бизге жардам берет, ушул дагы мына. Кружокко ушул дагы жардам берет. Кармайбыз да аркага коркпой эле секиребиз. Мурун шалтырап жүргөндөй эле. Мына жерден чыкарабыз. 1 2 3. Опа! Жакшы, биринчи деле чөтөт. Секин аз. Дагы бирек экөөбүз кармайбыз, андан кийин бир адам кармап. Мындай таштаганда мына бүтүп туруп мына. Сөз мындай кетиш керек аркагачы. Ошон бутту жанагындай экинчи этапта көрүп өттүм да, бут ошондой кылыш керек. Үстүгө чыкканда анан түшөрдө кайра жазып ала беребиз. Опа, атыңа. Жакшы. Атек жок эле. 1 2 3. Сон. Жакшы. Эми мен өзүм кармаганга аракет кылып коем, өзү. Атып көрөт азыр. Мына жерден көбү мына жерден жанагы көбү мындай себеп кырлардан таштап калган учур болот. Но мынтип таштаган негизи сәл туура эмесирээк болуп калат. Кырданбы? Кырдан. Себеп мынтип койгондо ориентириңди жоготуп алсаң уже бутуң мынтип туруп тайып кетиши мүмкүн. Өткөндө бут тайып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мындай туруп туруп мына. Мындай кеткенге аракет кылыш керек. Местодон туруп мына. Секер бийик. Кол иштеш керек. Эгерде мындай жөнөкөй эле жерде таштай турган болсок, мынтип туруп өзүгө мындай бүлөнүп, жаңы үйрөнгөндөн көп ушинтип таштайт. Мынтип бул боло берет. Ал эми кырлардан таштаганда болушунча туруп мындай кеткенге аракет кылыш керек. Ушул бут тайып кетпеш үчүн. Кел. Достор, мына уже жалгыз бир адам кармап турат. Буюрса Адилет 1 толук 100% дебесек дагы бир 60-70% үйрөнөт деген ойдобуз бүгүн. 1 2 Опа. Сарчап калдым. 2 3. О, жапты. Дем алабыз, сарчап калдык окшойт, пауза кылып турабыз. Азыр биз мына жерде шымдан кармап айланып атып, эми шымды кармабайбыз. Биз үйрөнүп калдык же. Мына жерде эле секин түртөм. Аркага мындан алабыз, кадим баягындай кылып эле айлана беребиз. 1 2 Опа. Бунда да мындай эгерде адам мынтип туруп аркага жыгылбайын деп аткан учурда ошол кыйгаштаган аркага кетиш керек. Ошондо адам аркага кетет. Эгерде мына турган жерде эле мынтип айланып берсең, уже кайра местаңа же алдыга кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай кеткенде мындай мынтип айланыш керек, уже аркага кичине уштап аркага кетиш үчүн. Бир нерсени үстүнөн таштасаң дагы, эгерде ордуңа түшсөң, сүзөсүң же башың менен бир нерсе болосун ал жерденчи. Ошон үчүн техника эң чоң роль ойнойт экен достор. Кеткендем да. Техникага карап кетип аткан учурда секирип айланыш керек. Аркага кеткенге аракет кылыш керек. 2 Опа. Жакшы. Жатып калдың, көрдүңбү? Бир арактан. Чүмөн. 1 Ачып коер. 2 Опа. Жакшы. Местага түшүп калып атабыз. Ушуну мындай кеткенге аракет кыла беребиз, Бир көрсөтпөсөңүз өзүңүз дагы. Аркамда кылгандым, аркамда. Опа. Аркага буяка кеткенге аракет кылабыз. Жөн эле эгерде местодон аша турган болсок, мындай буяка бир нерсени үстүнөн таштаган болсок, анда кийин аркага атып үйрөнгөндөн кийин калган адам өзү алып кете берет. Мен да таштап коеюн, Өзү билип ала берет. Бир аз таштачумун мен дагы, өтө жакшы деңгээлде эмес, бирок аракет кылып көрөбүз. Видео тартканда өз сөз ташташ керек да. Болбосо тартпаш керек. Салтышта үйрөнүп туруп анан тартып атат да, жакшы. 2 кеттиң, Адико. Опа! Түз кет, кыш кет тасына. Кыш кет. Колуң иштет. Бийик чык. Опа! Анан бунда деле жанагындай үстүдө адам өзүн контрол кылганды үйрөнүш керек. Себеп аркага айланып туруп түшкөндө кээ бир вообще мындай чачылып түшүп калат. Ошол опасный да, бут мындай же кол башкача болуп түшүп калсын. Ошол моментте мындай чыгып мындай өзүн тыкан алып түшкөндү үйрөнүш керек.
Азыр жакшы эле үйрөнүп калдык эле. Азыр бияка чука матка жылдырабыз кичинеден кийин. Оппа. Жакшы. Эң Сонун. Темалык кичине. Дагы 5 минут берет. Чарчап калдык. Акырындык менен биз матрастан, бийик матрастан төмөн матрасты көздөй жол алдык. Адилет эми бул жактан аттанга аракет кылып турат. Сиз страховка алып туруңуз бир аз. Бир-эки кармайын, андан кийин бул жактан өзү атканга аракет кылат. Бир. Оппа. Шекин. Сонун. Жакшы. Азыркы жакшы. Мындай сыр бербейсиң. Та бир ташта анан ортодон эстен таштайсың, Азыркындай эле бул деле, Оппа. Азыр эми өзү бул жерден таштап көрсүн. Отуңча Чел эле үйрөнүп калды. Мына достор, уже бир машыгуунун өзүндө бизге аракет кылып атат. Кайтпаган жигиттер керек. Себеби бизде шарт бар, матрастар бар. Эч кандай травма жаракат албайт. Ошон үчүн аракет кыла берсеңиздер болот. Спонсорлорго рахмат. Эки. Оппа. Болот. Уже жакшы. Şu человек кылып баштады. Оппа. Жакшы. Азыр достор, чарчап турган маалы дем алгандан кийин таштап калат. Сальт атканда дагы бизге партнер деп коет. Жаныбызга бир адам болсо страховка алып турганга бизде өзүбүз атканга караганда бир нече убакыт тезирээк үйрөнөт экенбиз. Азыр бул жакта агай көрсөтүп берди, кармап, жылдырып, көтөрүп дегендей. Бул жигит уже 100% болбосо дагы 70-80% уже үйрөнүп калды. Ошон үчүн таштаганда жанагындай видеону көрүп эле мен деле атам деп баягындай кылбай эле коюңуздар. Сөз билген бирөөнү алып келип жанында каралашып, айтып, кармап кичине жардам берип турса, берки таштап аткан адамдын өзүнө дагы дух болот. Жанында бирөө бар депчи. Ошону жалгыз таштаганда себеби бир-эки жыгылгандан кийин уже ал таштабайт. Болду дейт өзечи. Ошон үчүн жанагындай ар бир нерсе жеңил болуштан алдын биринчи оор болот дейт. Биринчи ошо оорун басып өткөн бул сыноо. Ошолчу жыгылган башка кылатын мисалына турниктерде деле ошол бир-эки жыгылгандан кийин эгер адам ошондо деле кайтпаса, андан ар жагы уже жеңил болот да иншалла. Ошон үчүн ал чоң сыноо болот. Эми бардык нерселер сразу эле болуп кетпейт да. Ошон үчүн жыгылат, башка кылат, андан кийин үйрөнгөндөн кийин алардын баары жеңил болуп калып кетет. Эң туура айттыңыз агай, сизге да рахмат ушунча убактыңызды бөлүп биздин балдарга үйрөтүп. Достор, дал ушундай мыкты видеолорду көргүңүздөр келсе биздин каналга катталып, комментарийге мындан кийинки видеого кандай көнүгүүлөрдү, сальтанын кандай түрүн Нурмухаммед агай менен биргеликте чыгарайлы. Комментарийге ой пикириңизди жазып кетиңиздер. Азыр биз Кудай кааласа бул баланын матта эмес, жерде таштаган видеосу чыгат. Жакында даяр болуп тура берсиңиз. Эгерде сиздер бул видеону Ош шаарынан көрүп жаткан болсоңуздар, Жеңишбек Шамшиев 1 адресине келип, бул жерден бизден агайлардан, балдардан келип үйрөнсөңүздөр болот. Сиздерге өзүбүздүн жаш балдардын антип сальт атуу үйрөнүп калганын сиздерге көрсөтүп беребиз. Оппа. Эми аркага кеттиң, сол үстүндө. Менби? Оппа. Ал ушундай кылып сальтаны үйрөнүп аткан балдар акыркы деп эле. Бул биздин Workout Osh командасында сальт атуу үйрөнүп аткан балдар. Жаш балдар бар, чоң балдар бар. Оппа. Айлхан, Байхан. Оппа. Видеого жакшы таштайт турбайсың. Кана. Бардыгы таштайт го, видео дегенде. Оппа. Давай, Юсуф. Оппа. Достор, мына ушул менен сиздер сураган задний сальто боюнча, артка атуу боюнча видеобуз аякталды. Биздин Куба Стайл спорттук каналыбызга катталып, бул видеого лайк басып, комментарий жазып, кийинки видеолорду күтүңүздөр. Сиздер менен мен Кубаныч болдум. Баарыңыздарга ийгилик. Болду.